Буга чейин милиция блогер элден кыска убакытта ири суммадагы киреше табасыңар деп акча алып таптырбай кеткенин айтып аны кармаган. Гүлзат Мамытбек деп танылган блогер Гүлзат Алымкулованын баш коргоо чарасы каралып, ал 25 ноябрга чейин камакка алынды. Бул тууралуу Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунан билдирди. 1-май райондук сотунун 27 октябрындагы токтомуна ылайык шектелүүчү 25 ноябрга чейин жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын номер 21 тергөө изоляторуна камакка алынды деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин милиция блогер элден кыска убакытта ири суммадагы киреше табасыңар деп акча алып таптырбай кеткенин айтып аны кармаган. Жалпы $110,000 зыян келтирилгени маалым болгон. Аталган факт жазык кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталган. Булак Спутник KG. Борборлук шайлоо комиссиясы тергөө абагында отурган Равшан Жээнбековду бир мандаттуу номер 16 Ленин шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер кылып каттады. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Кайрат Маматов Азаттыкка билдирди. Равшан Жээнбеков Кой таш окуясы боюнча кылмыш ишинде фигурант катары өтүүдө. Ал 2019 камакка алынып, 2020 октябрь окуяларынан кийин абактан бошотулган. Бирок ушул жылдын август айында кайрадан камакка алынган. Жээнбеков шайлоо учурунда үгүт ишин кандай жүргүзөт белгисиз. Адвокат Замир Жошов 25 октябрдагы сот отурумунда Кой таш окуясы боюнча айыпталып жаткан 4 адам парламенттик шайлоого талапкер катары бараткандыктан сот отурумдарын шайлоо бүткөнчө токтото турууну суранган. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңеште 90 депутат болот. Анын 56-сы партиялык тизме менен 36-сы бир мандаттуу округтан шайланат. Булак Азаттык. Орду калаада 1 ноябрдан тарта коомдук транспорттарда жол кирээ кымбаттай турганы эскертилди. Буга чейин Бишкек шаардык кеңеш коомдук транспортко жол кирээнин баасын көтөрүүгө макулдук берген. Ага ылайык маршруткадагы жол акы 15 сом, автобус менен троллейбустардыкы 11 сомго жогорулайт. Пенсионерлер үчүн маршруткаларда мурдагыдай эле 50% жеңилдик каралган. Алсак эртең менен саат 8:00дон кечки 21:00го чейин маршруткалар пенсионерлерден 8 сом алат. Ал эми троллейбус, автобустарда шаардык пенсиялык күбөлүгү барлар акысыз жүрө алат. Эгер андай күбөлүк болбосо, башка жүргүнчүлөр сыяктуу 11 сомдон төлөшөт. Ал эми окуучулар үчүн эч кандай жеңилдик каралган эмес. Булак Спутник KG. Ош облусунун Алай районундагы Согондуу айылында көмүр кенин казууга каршы болгон 200 адам нааразычылык акциясын өткөрдү. Бул тууралуу Азаттыкка жергиликтүү тургун Миртамир Рахменбердиев билдирди. Чогулгандар айылдан 2500 метр аралыктагы Тайгакташ аймагынан көмүр казууга каршы. Алар кен иштетүүнү максат кылган компания кайра изилдөө иштерин баштаганын айтып, эгер көмүр казылып баштаса экология бузулуп, таза суу булганышы мүмкүн экенин билдиришүүдө. Нааразы болгондор менен Алай районунун акиминин орун басары Шерикбай Жапанов жолуккан. Согондуу айылынын башчысы Кылыч Мусаев кен казууга соңку 2 жылдан бери эле элдин көбү каршылык билдирип жатканын айтты. Согондуу айылдык кеңешинин төрагасы Талай Орозали уулунун айтымында көмүр казыла турчу тилке калк жашаган айылдарга жакын тургандыктан аны ташыган жүк машинелер айылда тыгын жаратып, экологияны бузат деп чочулап жатышат. Бекипинг жоопкерчилиги чектелген коому кенди чалгындоого 3 жылдык мөөнөт менен 2017 жылдын декабрь айында уруксат алган. Булак Сокол Медиа. Кече 27 октябрда Бишкектен Сүйөркулов менен Байтык Баатыр көчөлөрүнүн кесилишиндеги көп кабаттуу үйлөрдүн биринен 22 жаштагы Мунарбек Ташкулов аттуу жигит боюн таштап каза болгону кабарланган. Маалым болгондой, маркум бул кадамга сүйгөн кызынын айынан барган. Тактап айтканда, Ташкулов кураторунан сүйлөшкөн кызын алып келүүсүн суранган. Бирок кыз келип сүйлөшүү жүргүзгөнүнө карабай, чуркап барып 8 кабаттан секирип кеткен. Анын тайпалаштарынын айтымында Мунарбек токтоо көп сүйлөбөгөн, жакшы окуган бала болгон. Булак Кабарчы KG. Ташкент мамлекеттик педагогикалык университетинин деканынын орун басары 3-курста окуган кызга ыдык көрсөткөн деген шек менен кармалды. Бул тууралуу Өзбекстандын Ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Шахрух Гиязов билдирди. Нимолчу долбоору кабарлагандай, 18 октябрда студент кыз мүнөздөмө алуу үчүн декандын жаштар иштери боюнча орун басарынын иш бөлмөсүнө барган. Ал ыдык көрсөтө баштаганда кыз катуу кыйкырып, сырттагылар иш бөлмөсүнүн эшигин такылдатышкан. Ошол маалда декандын орун басары
студенти терезеден түртүп жиберген. Ооруканага жеткирилгенде кыздын жамбаш сөөгү сынып, мээси чайкалып, гематома пайда болгону аныкталган. Гиязовдун айтымында бул окуянын эртеси декандын орун басарына каршы зордуктоо жана атайлап адамдын саламаттыгына оор зыян келтирүү беренелери боюнча кылмыш иши козголуп, 23 октябрда ал камакка алынган. Булак кабар чекейжи. Нокендек Рысбек менен Элсина үйлөнүү тоюна кетүүчү чыгымга мектеп окуучуларына бирдиктүү форма тиктирип беришти. Жаш жубайлар мындай кадам менен ашыкча ысырапкерчиликке жол бербөөнү максат кылышкан. Жаш үй бүлөнүн башчысы Рысбекке бул демилгени атасы сунуштаган. Жаштар макул болуп, тойго корой турган акчага 110 балага бирдей мектеп формасын тиктирүүнү колго алган. Ал эми Элсина да жолдошунун айтканын эки кылбай, аны колдоп, кубаттаганын айтат. Булак Кыргыз кабар.